Ош шаарынын тургуну Назгүл Мырзаканованын 2 баласы мектепке барат. Жаңы окуу жылына даярдык көрүүдө ал кийим-кече, мектепке керектүү нерселерден сырткары китеп сатып алууга 10 000 сом коротууга аргасыз болгон. Анткени мектеп китеп менен толук камсыздай алган жок. Мен балдарым Ломоносов мектебинде окуйт. Бири 3-класс, бири 2-класс. Анан мен бардыгын сатып алам да. Быйылкысында да ошо жетишпеген китептерди кызыма сатып берип атам да, 2-класста окуган кызыма. Мен математикалардын канчадан алдым? Мисалы 360 сомдон 2 алам. Ата-энелер соңку күндөрү китеп издеп дүкөндөрдү кыдырып жүрүшөт. Бирок ал жерлерде да сатып алуучулар көп болгондуктан китеп тез эле түгөнүп калып жатат. 3 балам бар. 3-4 класста окуйт. Ошо менен берген 1-2 китеп алды. Калганын сатып алдык да. 3-класска 7 китеп экен. Ошонун үкөөчөсүн берди окшойт. Мен балдарым 8-де окуйт, 5-де окуйт. Нариманда окуйт, Барпада окуйт. Барпадан сатып алып бердим 2 китеп. Государство пусть обеспечивать этсин китеп менен. Негизи бизде азыр көбүрөөк орусча эле китептер сатылат. В основном начальный класстарга. Начальный класстардын китептери бизде негизи бардыгы эле бар. Но некоторые аркустары азыр кымбат болуп калат. Кыргызстан өзү чыгарган, Бишкектики чыгаргандар, алар бир аз кымбаттан бизге келтет. Айтмакчы, ата-энелер былтыр баласына сатып берген китеп кийинки баласына жараксыз болуп, башка программадагы окуу китеби керектелип жатканын айтып да нааразы. Бул көйгөй китеп дүкөндөрүнүн да капчыгына зыян келтирип, алар эски программадагы китептерди макулатурага тапшырууга аргасыз болгондугун айтышат. Бул маселе боюнча Ош шаардык билим берүү башкармалыгына кайрылдык. Алардын айтымында жаңы окуу жылы башталганда мектептерде атайын китеп жарманкеси уюштурулат. Ата-энелер ошол жерден алмашуу жолу менен керектүү китептерди тапса болот дешет. Быйылкы окуу жылында дагы байма-бай китептер келип атат, таратылып берип жатат мектепке, айрыкча мына аңгыз тилинен, мисалы үчүн Кембридж системасына ылайыкташып чыгарылган китептер таркатылып атат. Андан сырткары мына 12 жылдык билим берүүгө өтүп аткан класстарга дагы берилип атат. Класстарыбызда албетте китеп жетишсиздиги бар. 3,5 000 4 000 тегерегинде бул ички миграция жана башка себептерден улам окуучулардын саны улам артып атат да. Ошондон улам дагы айрым бир китеп жетишсиздиги пайда болуп атат. Министрлик атайын китеп Edugo KG деген платформа иштеп чыкты дагы. Ошол бардык китептерди ошол жака электрондук нускасын мында жайгаштырды. Учурда эң негизги жетишсиздик башталгыч класстарда, ал эми жогорку класстарда география, химия жана айрымдарында математика китеби тартыш. Башкармалык бул көрүнүштү шаардагы ички миграция менен түшүндүрүүдө. Бирок ата-энелер жылда бул маселе чечилбей жатканын айтышат. Эгер шаарда 110 000 окуучу бар экендиги алдын ала белгилүү болсо, эмне үчүн жетиштүү китеп даярдалбайт? Агартуу министрлиги жылда эле китеп маселеси жаралбайт деген менен ал иш жүзүндө көрүнбөй жатканына нааразы. Сезим Сагынбекова, Уран Адишев, ЛТР, Ош шаары.